таанымды ала албайт. Абдыкайым Алибаевич намысы болуш керек. Ушунча коллективден уялыш керек. Биринчиден, Кыргыз Республикасынын символикасы болгон тууну мына ушул киши салып алган. Ал экспертизага аныкталып, бүгүнкү күндө тергөө иштери жүрүп атат, аныкталып калды. Бирок буну мойнуна албай жатат. Экинчиден, тендер менен утуп алган 51 000 эмени жеп, боз үйдү, аны төлөдү. Андан кийин төлөө өткөрөм деп музей кызматкерлери өткөргөн төлөөнү. Мына ошол төлөөнүгө дагы 50 000 алып жеп алып, аны дагы төлөп жалган поделка документ менен жаап, өзү эле тарта бербестен бейбечара адамдарды кол койдуруп ушинтип атат. Мына ушундай жетекчинин бизге кандай кереги бар? Siz aya şekilsiniz. Жалганы талат экен да бул киши. Кандай дейсиңер? Эйл айткан. Мына азыр эми бүгүн мен мыйзамды чара көрдүм. Шайыр менен Туура эмес. Алтынайды Бул мыйзамга Мыйзамга жалпай колдон эмес. Согуш болгон эмес. Мыйзам жок. Мыйзамсыз чара бул. Канча жыл болду. Сени түшүнүп ойлосоң, сени менен буларды албаштырганга болбойт. Булардын кызматы өткөн. мейли өткөн Булар канча жашады? алаш жок. Мен ишимге кызматына шекелеген жокмун. Билимиңди жок сенин. Намысы жок менче. Кызматына шекелдеген жокмун. Мен эч кимдин аварияга шекелдеген жокмун. Сөксөм кебирен сөккөндүрмүн адам катары. Жигит катары. Ал жалпыңа Ayak kişini mi? Ayak kişini mi söylüyorsun? Uyasızlar bile. Мына мен 10 күн базар жап чыктым. Көзүмөн дагы башыман сатез алып жап чыктым базарда жалгандан. Түрттүңөр. Aça. Uyat. Кудайдан коркуш керек. Uyat. Кудайдан коркуш керек. Кудайдан чы. Uyat. Кудайга караш керек. Сен чүрешиң. Мен жооп берейин. Отургула. Эми кыйкы берсеңиздер көпсүңөр да. Бүгүн кече эки кишини кызматтан алдым стадия менен. Неге? Бирөөсүнө сөгүш жарадым. Не себептен? Бул менин укугум. Неге? Кандай? Айтыш керек. Айтыш керек. Ошол кишилердин өздөрүнө берилет. Жок, жок. Эгерде мал жекеме жеке иш. иштен алсаңыз, анан барып аял адамды милиция менен жетелеш бул. Террорист эмес. Угуптур, мен милицияга уулуга арыздадым. Ушунча кишилерди белгиле деп мына чакыртып атам. Себеби могу жерде аябай ызылдап мени чүн мен Мен коллектив, мен сүйлөштү акчасы бар. Укугум да бар. анан эгерде мындай кылалы, Сенчи, бул сенин собственность үчүн сеники эмес да бул музей. Сен калагандай чечкидей. Emeğice bizler gelgenimiz maksatı iki taraf memesiz bilesiniz. Biz ortada tohumsuzluk bana sıkacağız. Даже аял киши биз Bu yerden birinin yerine gelip tohumsuzluğu arsaktayız. Oşol bizim iş. Ооба, туура эле. Сен түшүнөбүз биз. анан мындай барашаада илип атасыңар. Өзү чогуш өткөрүүнүн мыйзамдык процедуралары бар, мыйзамдык жолдору бар. Анан эле чогулап калып эле 5-6 өңөлөп абелинелесиңер туура келбейт да. Келген кишиң өзү да жалган чыккан. Ал туура келбейт да. 4-5 кишиде чаптай берсеңер, чогуш кыламын деп ал туура келбейт. Мыйзамга жатпайт. 4-5 киши. Анын жолу бар. 4-5 киши Мыйзамдык жолу бар. Алган коллектив бар. Чогулуштардын, жыйналыштардын мыйзамдык нормалары бар да. Норма сакташка керек да. Норманы сизден жакшы билебиз. Билгеним ушул, мындан чоң сен бар турасың. Элдин баары сурады, элдин баары Провокационный. Кантип уш провокация? Эти чогултуш, иштен Мына жерде уялбастан Куран окуткан жерден 30 000 акчаңызды незаконный жага берген правкомуз уялып акыры кетти. Ошол жерге фрукт алып тур деп, кой алып тур дептир. Ушул тергөөлөр тергеп атат. Сенен ешким сурабайт аны. Ал тергөө органдары бар. ошондой правком сиз ошого мыйзамсыз түркөрүңүз үчүн бет чыгабай кетти. Биз чындык үчүн айтабыз. Туура сөз айтабыз. Бирөө эле. Биздин бирөө эле ооба. Бирөө эле. Сен Турмуш көзөдөн
turmuş köşede. Sana Aprel Batır'ı mı desin? Aprel Batır'ı Batır'ı Kod komiser Aprel olmasından. Korkuş emes. Hakik vermek tertip. Adaletsizliğinizden şunda Zam direktörümüzü uqmayız. Qoy çıkıyor atas. Rabochini siz hayat toplayısınız. Uyalmayısınız. Zam direktörümüzü Sirelen suranız tarağılar. biz çeçeyiz. Eğer de bunday kılalım. Hurmatlı kollega, hurmatlı kollega, ben sizlerdi tinchlikka chaqirayın. Bizden Sulayman to mına 1 yıl 2 yıldan beri şunday nemege ötö neme olup kaldık. Mına men Atkay Malibayevich birinci gelgeningizde sizden nemengizge ötö razı olup çındırımdan. Çıkıp durup iki göz açık katındın derdinden meni kabinetten ne dediniz? Ey moldalar, sizler sünnetçi katar adamsınlar. Mınayaka turup sünnetke tart dese uşaka tartasınlar dediniz. Turup mınayaka turup sünnetke tart dese uşaka tartasınlar. Sizler bandit dokşoy dep şunday kakatуу neme kılıp koydunuz. Men uşu sözді hiç şumalga çeyin neme kılbadım. Geçe oşo Kudayı tülö ötkөрөбүз degende uşul arендаторлар мен азыр ошого неме болдум. Бардыгы ушул жерде арендаторлар 1000 сомдон пул чогултуп, союш, поюш баардыгын алып, даже аялдар салатынан бери үйдөн кылып келди. Ушул нерсени кайрадан жокко чыгарып неме кылып, бул биз сабак үчүн кылдык эле. Анан мен суранып кетет элем. Пайгамбарыбыз да хадисинде айткан, бирөөгө жалган күбө өтпөгүлө. Бирөөнү жалган, жала жаап, күнөө кылбагыла. Кайерде болсо ачыгын ак айтып так сүйлөгүлө, ак ийилет, бирок сынбайт деген. Ошон үчүн силерге мен неме кылып кетет элем. Аткай Мalibayevich, сиз дагы эми биздин коллективди жакшы бир ынтымакка келтирип иштеп кеткениңизде биздин ушу тоо дүйнө жүзүнө таанылып турат азыр. Азыр биз дүйнөгө не болуп атабыз? Уят болуп, позор болуп атабыз. Не кылабыз? Биз ушундай акыбалга келип калдык. Bunday qiladi, hurmatli kollegalar. Men kompromisga doim kelib juraman. Mizam men tarafda bo'lsa da kompromisga kelayin. Mana men shoir bilan Oltinayni xizmatdan chetga o'tib guruhga qo'l qo'ydim bilan men buni qayradan chaqirib olam. Jo'q bo'lsa qalagan joyingda qilgin sen. Men guruhimni qayra olaman. İşlesin, men hozir borib turib pechatdan ochib berem. Mana kollektiv saylansizlar, shunday ish turasizlar. Ochib berem, ishda bo'lansin. Tarağılar sizden soramıyoruz. Yok. Jetkizmeli özünüzle Veli Safarbay'la tinchlik qo'ysangiz bo'lmaydi. Rahmat, okey. Men hozir bu yerda kechga Azımağın için dip koydurup dağını da sayısın. Bo'ldi, jasamayman bu. Ishimni olmayman. Bo'ldi. Beş çocuk kaytaramadı. Bo'lam, tarağılar bor. Shuni da kelin. Ishga borg'alar. Bo'ldi, mana tartdilar, diledine keldi. Mana şöyle qo'y. Rahmat bor. Tarağılar qo'y. Ya bo'ldi. Bo'ldi ham söylüyorum. 8 dekabr günü Aytib bittigan bölmesini alып berip uyat söz meni söktü. Andan keyin dagı çakırıp meni korkuttu. Men reket deyt, men esenmün deyt, men milisanmın deyt. Sağa görsetip koyam deyt. Men da elimin jurtmун. Men altımda dagı bul kadet iştek emas, men altımda 35 bin, 40 bin jabolup var. Men bunu korkupam, ürkpeyim. Men bundan korkpayım da. Bunday jetekçi içeride iştegen. Men 16 yıl boldu iştegendim. 5 direktör men işleştim. Kança mıymandardı kütüp aldım, kança prezidentleri kütüp aldım. Bu oğuzdan çıkkanda da başka söz çıkpaydı, Jaşpadan sözü çıkatken, Jaşpadan da çıkpaydı. Oşun için Joğru Dağlar'dan soranam, bu men biz işte albayız. Ahmet kılığı işine tarağılar, tarağılar. Nasıl yemeğin şey Aytib bittiğiniz vatanınızı verdiğinizden. Biz jüne İşine bargılar. İşine jüne bargılar. Var işine bargılar. Ahmet kılığı iş partiyasına. Emir var. Bolem. Bolem Ahmet Taşan. Ahmet kılığı işine dolandılar. Buna aldım buna çoğup gelsinler, maqul. Sizlerdi siladım barınardı.
Мейлі, бұйрық мен қылдым. Хайролла. Мен азыр мен түсіне кейін шығамын, ашып беремін өзім бар. Ол үшін келген жоқсыңар да, Анында үшін болады. Мен сілерге оппозиция емеспін да. Жоқ. Азыр оппозиция болып Барыңыздан сұрарам, барыңыздан. Азымағын жұтып қой тұрып бағында жайсың. Болды, жасабай мен бұл. Ешкімді алмай. Болды. Шешесің ғой, қайталанады. 5 жолы қайталанады. Олай, қарағыла, барыңыздар. Мен бекler sen eksinəsin. Oldu. Nomuruma törəyə cavab berib Törədə var. Губернатор айтқан өткөндөчү бириңен иштен кетирбесин деген туурабы? Баштады сиз. Мына 2 ай. Жоқ, баштағаннан кейін тоқтағаннан кейін қайда Сага статья коюлду. Бүгүндөн баштап сен бошсуң, иштен айдалдың сен уже. Айдадым деди. Эмненин негизинде иштен айдаган мага белгисиз. Тезирээк буюмдарыңды чогултуп чыгып кет. Сен иштен айдалдың. Азыр мына милициялар менен кошо барып туруп коркутупчу. Түшүнүктүсүз мага эмненин негизинде иштен айдагандыгы. Бул өзүнүн кызматтык абалынан пайдаланып, каалаган адамды иштен бошотуп, кааласа статья коюп, кааласа сөгүш жарыялап иштен айдап атат. Кызматкерлерге кандай мамиле кылып атат? Кызматкерлерге мамилеси ошол да. Ким бунун жегендерин биз ачык айтып, далилдеп койдук да. Биз каршыбыз. Эч ким иштеше албайбыз биз. Буга чейин келгенден бери жакшы кызматташып бир алакага келең Жок. Мисалы мына комиссиялар келет. Биздин бул администрациядан адамдар келгенде эле булардын көзүнчө ооба мына иштешебиз, келебиз деп, жарашабыз, жакшы эле болобуз, мына болду деп коет да, кеткенден кийин эле болду баштайт. Иштен алат, өзүнүкүн, как будто бул жерде бир гаремдин султаны да булчу. Гаремдин султаны. А биз заложницалар. А булар болсо жанагы эмне деп коет, эркектерибиз. Сүмбүл агалар. Ошондой болуп атат да, өзүнүн каалаганын кылып атат. Ошол. Мына эмди кыскача айтканда, мына сөз менен айтканда ошондой болуп атат да. Мына кече дагы больницага жатты. 10 катын мени тытып койду деп. Эч кандай андай болгон, собраниеда туруп сүйлөп берген, кийин жалган жерине айткан кандай деп биз баягы ордудан 5-6 катын тура калса эле, жок мени тытып койду деп барып, көйнөктөрүн тытып, көкүрөктөрүн тытып, кан кылып алып барып жаттыр. Ошо врачтар да жооп берет ошогачы. Эч кимдин колу тийген эмес. Бу жерде биздин юристтер отурган. Бу жерде күбөлөр да бар. Аны ошода өзүбүзгө неме ала албай, давлениябыз көтөрүлүп, скорый келип калды, кыздар скорый чыгарган экен. Скорыйда келип калып, давлениям көтөрүлүп, мен дагы 6 айда давлениясы көтөрүлүп жаман болдук. Өзүбүзгө келе албай атабыз, суга чейинчи жаман акыбалда калдык да. Ошол. Фамилияңыз ким? Фамилиям Шайымова, илимий кызматкер, Шайымова Розахан. Илимий кызматкер. Шайымова Розахан. Айтып атат, Сулайман Тоо тарыхый музей комплекси бул жер өзүнчө бир гарем болуп калды атат. Биз гарем болуп калды да, биз гаремдин кулдары болуп калдык. Бул киши сизди айтып атат, султан болуп атат депчи. Кааласа жумушчуларды алат, кааласа кетирет дейт, мыйзамсыз жумуштан алат дейт. Анан жумушчуларды эмненин негизинде кызматтан алдыңыз?
Анан ушуларды кандай болду? Бүгүнкү абал боюнча айтып берсеңиз. Барлығы қалып. Мен болғаны іштегеніме 7 ай болса, бірінші жолы ғана бүгін 2 кішіні жұмыстан алу бойынша бұйрыққа шығып қол қойдым. Бұрын ғана коллективтен наразылығына байланысты қайрадан атмен қалдым. Болды. Эмне негизинде алдыңыз жумуштан? Кемчиктер. Негизинде ошо. Мыйзамдын негизинде алдым. Мыйзамдан чыга албайм мен. Кандай талаптарды аткарган жок, кандай тарапта аткарган үчүн мыйзам менде? Алдыда бар жазылған, абдан көп. Мен келгенден бери мага чейинки кемчиктер, тартиптик чаралар бар. Негиздер бар. Ошо негиздерин айта кетсеңиз. Негиздер көп, эми аны санап отургум келбейт. Негиздер бар үчүн мен мыйзам бузган жокмун. Мен эми келгениме 7 ай мына болуп баратса, 1-2 кишини кантип албашым керек. Мен иштин илгерилеш үчүн, иштин жүрүшү үчүн мен чараларды көрүшүм керек болгон. Ошо эмне негизинде айттыңыз? Биз журналисттер маалымат үчүн сурап коюлуп атабыз да. Эмне негизинде? Бул эң негизги жумуштан алды. Анан ал жумушчуларды кайрадан алган эмес деп айтсызбы? Кайрадан тополоң болгондон кийин кайрадан жумушчуларды кайрадан ордуна кимде иштөө боюнча буйрук чыгарган турбайсызбы? Кимде? Иште бергиле деп атпайбы кайраданчы? Жок. Эң негизги күнөөлөрү прогул. Жумуш ордунда өз үчүнө болушпайт. Бул эң негизги күнөө. Ошонун негизинде анан башка да чаралары бар. Негизги кызматтын убагында келишпейт. Кызмат учурунда болушпайт. Өз учурунда жумуш ордунда болушпайт. Булар айтат, биз милдеттерибизди так аткарып атабыз, бирок жүйөсүз эле ушул кызматтарды айтып баштады депчи. Кече биринчи кварталдын жыйынтыгы боюнча дагы абдан жакшы эмес жыйынтык болду. Мына тоону көрүп турасыңар. Бул тоо биздин жалпы Оштун эле эмес, Кыргызстандын сыймыгы. Канчалаган мусорлар жатат, канчалаган петроглифтер чийилип, петроглифтер жок болгону калды. Мына именно ошо петроглифтерди коргоо, аларды популяризациялоо, алардын мониторинг жүргүзө турган бөлүм такыр иштебей койгондугу үчүн чара көрдүм. Тоонун абалын баарыңар билесиңер. Эл журт билип турат. Көрүп турбайбы? Күндө бизге арызданышат. Биздин кызматкерлерибиз именно ошол тоонун көркүн, тоодогу петроглифтерди, тарыхый баалуу мурастарды сактоо боюнча бөлүмүбүз таптар иштебей койгондугу үчүн чара көрүп аттым. Директорго нараазычылыктар билинип атат. Буга чейин сиз ушул маселеден кабардарсызбы? Сизге кайрылдыбы? Бир ынтымактуу иштегиле деп бир ымалага чакырган учурларыңыз болдубу же кандай болду? Мен ушул маселе боюнча бизге алы кайрылып түштүк боюнча өкүлчүлүккө кайрылган жок эч ким. Бирок биз ушул маалымат түйүндөрдөн алып мен өзүм келип ушул Сулайман Тоо музейинин директоруга айтып, ушул коллектив менен сиз биргеликте келишип иштешиң, ушул ар бирге жакшы сөздөрүңүздү айтың деген мен да талаптарды койгонмун директорго. Азыр эми дагы өзүңүз көп болдуңуз, мындан аркы булга бир сиздер тараптан бир чектөөлөр болобу? Бүгүн ушул бүгүндөн баштап биз ушул комиссия топ иштелет. Ким ак, ким кара экенин биз далилдейбиз. Түштүк боюнча ушул маданият мекемесинде кандай иш-чаралар болсо, ушул кийлигишип, ушул акта караны кара дегенге биз аракет жасайбыз. Буга чейин да бир канча нараазычылыктар күчөп келип атат да, бул жактан чынан сиздер тараптан эгерде ушу көпчүлүк каршылык билдирсе, алмаштырып коюу мүмкүнчүлүгү болобу? Бизден менин колумдан келбейт, себеби бул биздин министрибиздин сунушу менен, премьер-министрдин дайындоо менен дайындалат. Бул директордун кызматы, мен ойлоймун, ага жеткирбей ушул бул жактан ушул бири-биринен кечирим суратып, бир жакшы Сулайман Тоодо жакшы мындан кийинки жакшы иштер алды да деген оюбуз бар, тилегибиз. Азыр комиссия түзүлдү дедиңиз, анан кийин буга чейин жамаат тарабынан деле айтылган коррупциялык эмелер деле байкалып атат деди да. Тыкыры иликтенет ошолордун баардыгы. Азырынча биз ушул коррупция боюнча иликтөөгө биздин акыбыз жок. Анын өзү иликтей турган органдар бар. Ошол органдардын кандай жыйын чыгарышына биз ушу күтүп турабыз. Рахмат. Азырмак ушинтип кой туруп багында жайсың. Болду, жасабайм мен бул. Ишиме албайм. Жок. Болду. Кайчан чечилсең кой, кайталанасың. 5 жолу кайталанат. Карагыла, бар.